27 bölüm. Аюп маанилүү сөздөрүн улантып, мындай деди. Мени акыйкаттыктан ажыраткан Кудай тирүү. Жанымды кейиткен кудуреттүү Кудай тирүү. Жаным өзүмдө турганда, Кудайдын руху таноомдо турганда, менин оозум жалганды сүйлөбөйт. Тилим калп айтпайт. Мен силерди адилеттүү деп эсептөөдөн алысмын. Өмүрүм өткөнчө өзүмдүн таза экендигимден танбайм. Мен өз чындыгымды бек кармадым. Эми аны кое бербейм. Өмүрүм өткөнчө жүрөгүм мени жемелебейт. Душманым кара ниет адамдай болот. Мага каршы чыккан адам мыйзамсыз адамдай болот. Анткени Кудай эки жүздүү кишинин жанын сууруп алганда, ал эмнеден үмүттөнмөгүле. Башына мүшкүл түшкөндө Кудай анын зар муңун укмак беле. Ал кудуреттүү Кудайдан сооруну чалмак беле. Ар убакта Кудайды чакырмак беле. Кудайдын колунда эмне бар экенин силерге жарыялайм. Баардыгын кармап туруучу Кудайдын колунда эмне бар экенин силерден жашырбайм. Мына, силер өзүңөр да баардыгын көрдүңөр. Сөздө эле сүйлөй берүүнүн силерге эмне кереги бар? Мыйзамсыз адамдын Кудайдан тийген энчеси бул. Зулумдардын кудуреттүү Кудайдан алган мурасы мындай. Эгерде алардын уулдары көбөйсө, анда кылычтан өлүшөт. Урпактары нанга тойбойт. Артында калгандарды өлүм көргө түшүрөт. Жесирлери ыйлабайт. Кийимди ылайдай көп даярдап алат. Даярдаганы менен анын кийимин адил адам кийет. Күмүшү айыпсыз адамдын энчесине тиет. Ал өз үйүн күбө курттай курат. Өз чатырын күзөтчүдөй жасап алат. Ал бай адам болуп уктайт. Бирок турганда бай адам болуп турбайт. Көзүн ачса, ал мурункудай эмес. Коркунучтар аны суудай каптайт. Түн ичинде аны бороон учуруп кетет. Аны чыгыш шамалы көтөрүп учуруп кетет. Ал аны турган жеринен учуруп кетет. Ага жулкунуп кирет. Анын колунан ал канчалык качууга аракет кылса да, ал аны аябайт. Аны табалап кол чабышат. Анын турган ордунан ага таң калып ышкырышат.